Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге биз сиздер төрөлгөн айыңыздарда эмнеле жөнүндө сиздерге кабар берет. Ушул жөнүндө сиздерге маалымат жеткизмекчибиз. Анда алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Туулган айыңыз сиз тууралуу гороскоптон да көп маалымат берет. Ишенип коюңуз деген маалымат жеткизебиз. Сиз төрөлгөн ай сиздин мүнөзүңүзгө түздөн-түз байланыштуу экендигин жана гороскоптон да көп нерсени айталарын билесизби? Анда бул маалымат сизге кызык болсо, биз менен чогуу олтуруңуз. Январь айында төрөлгөндөр. Ушул айда төрөлгөндөргө мүнөздүү өзгөчөлүктөр эрктүүлүк, туруктуулук жана күчтүү мүнөз. Сиздин мүнөзүңүз боюнча сиз эч кандай тоскоолдуктардан коркпойсуз. Январь айында төрөлүп, алар жашоодо башын бийик көтөрүп өтүшөт. Ишенимдүү лидерлер бирдей чечкиндүү жана өзүнө ишенген атаандаштарды издешет. Бирок андай адамдарды табуу кыйынга турат. Ал эми февраль айында төрөлгөндөр алар сүйкүмдүү жана романтикалуу адамдар, бирок кээде өзүмчүл болушат. Алардын башында ар дайым көптөгөн пландар жана идеялар бар, бирок бул идеяларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жок. Февраль айында төрөлгөн адамдар көп учурда маанайдын өзгөрүп турушуна дуушар болушат. Кээде алар күтүүсүз иш аракеттерди кылып жиберишет. Ошонун айынан жумушунда жана жеке жашоосунда көйгөйлөр жаралып калат. Март айында төрөлгөндөр марттын адамдары табиятынан абдан аярлуу жана ак көңүл адамдар. Сынга көп чыдай беришпейт, бирок өздөрүнүн сезимталдыгына жана чечкинсиздигине карабастан, алар көп учурда ийгиликтерге жетишет. Бул алар болгон күчүн муштумга топтой алгандыгында гана болот. Апрель айында төрөлгөндөр. Апрелде төрөлгөндөр кайраттуу, чечкиндүү жана өзүнө ишенген адамдар. Аларды эч нерсе коркута албайт. Алар табиятынан лидерлер. Алардын башында чексиз идеялар, агымдар бар. Алар эч кимди көзгө илбестен, ар кимдин башынан аттап отуруп, болуп көрбөгөндөй мансаптык өсүшкө жетишет. Май айында төрөлгөндөр. Ушул айда төрөлгөн адамдарга туруктуулукту, принциптерге берилгендикти жана мүнөздүү бекемдикти насип кылышы мүмкүн. Алар үчүн айланадагыларга баш ийүү өтө кыйын. Анткени биринчи кезекте аларда күч бар, бирок ошентсе да алар менен макулдашууга мүмкүн. Маанайы өзгөрүшү мүмкүн, бирок көбүнчө өзүлөрү өзгөрбөйт. Алар принципиалдуу жана ишенимдүү адамдар бойдон калат. Июнь айында төрөлгөндөр. Июнь айында төрөлгөндөр көбүнчө каприздүү адамдар болушат жана алардын маанайынын тез-тез өзгөрүп турушу алар үчүн нормалдуу эле нерсе. Көпчүлүк учурда уялчак жана аярлуу адамдар, бирок бул адамдардын мүнөздөрүндө плюстар дагы бар. Алар таланттуу адамдар, коомдо кантип баарлашууну билишет жана аны жакшы көрүшөт. Харизмага, лидерликке жана эркке ээ адамдар. Июль айында төрөлгөндөр адамдар көз карандысыздыкка умтулушат. Алар талаштуу жана татаал мүнөздүү. Алар өз эркиндиктериндеги чектөөлөргө жол бербейт, бирок башкаларга буйрук бергенге каршы эмес. Алар өзлөрүнүн эрежелерин коюп, баарын көзөмөлдөп турганды жакшы көрүшөт. Сүйкүмдүү эгоисттер, ар кандай максаттарга өзүнүн сүйкүмдүүлүгү менен жетишет. Жакшы дос, бирок жүрөгү абдан текебер. Август. Алар жаркын жана эмоционалдуу мүнөзгө ээ, кумарлуу жана энергиялуу. Алар менен болуу ар дайым кызыктуу. Август айында төрөлгөндөргө лидерлик сапаттар басымдуулук кылат. Алар ар кандай адамда жана ар кандай компанияда ар дайым жалпы тил табышат. Алар адамдарга ишенишет жана көп учурда ушундан жапа шегишет. Бирок буга карабастан, алар ар кандай кырдаалдан чыгуунун жолун табышып, баштарын көтөрүп алдыга чыгышат. Сентябрь. Бул адамдар эсепчил жана ишкерлер. Алардын бизнесте теңдештери жок. Ошондуктан сентябрь айындагы адамдар туруктуу киреше табууга жана жакшы акча табууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Сентябрь айында төрөлгөндөр дайым коомдо ийгиликтүү болушат. Алар жашоодон эмнени каалашарын жана бардык аракеттер текке кетпегенин билишет. Октябрь айында төрөлгөндөр алар татаал жана өзгөрүлмө мүнөзгө ээ, чыгармачыл, эмоционалдык инсандар, бирок сырттан караганда алар ак жана бубак болуп көрүнөт. Октябрь айында төрөлгөндөрдүн жан дүйнөсүндө ар кандай себептерден улам ар дайым күмөн санап турушат. Жан дүйнө тынчтыгы боюнча өнөктөштөр үчүн кыйынчылык жаратышат, бирок октябрда төрөлгөндөрдүн турмушу ар кандай түстөргө толуп кызыктуу окуяларга бай. Ноябрь айында төрөлгөндөр секрети бар кутулар
эрки күчтүү, харизматикалык жана акылдуу адамдар баарынан эң күтүүсүз нерселерди кылгандардан. Ноябрда көптөгөн кумарлуу жана эркектин башын алеке заматта айланткан аялдар төрөлүшөт. Бирок мында инсандарга адамдар өздөрү эле тартылышат. Декабрь айында төрөлгөндөр табиятынан күчтүү жана акылдуу адамдар. Алар акыл эси ордунда жана эстүү көрүнүшөт. Бирок пландарына жана максаттарына жетүү үчүн алар баштарды тебелеп кетишет. Декабрда төрөлгөндөрдүн эрки күчтүү жана бардык жагынан кебелбес. Декабрь айында төрөлгөндөрдү тегерегиндегилер урматташат жана сыйлашат. Биз сиздерге бүгүнкү жеткизүүчү маалыматыбыз ушулар болду. Бул маалыматтардын бардыгын окумуштуулар, психологдор отуруп иликтеген маалыматтар болуп эсептелет. Андыктан кээ бир маалыматтар сиздердин мүнөзүңүздөргө туура келсе, биз сүйүнүчтөбүз. Ал эми туура келбеген сапаттарыңыздар болсо, анда ошол өзүңүздөр сүйгөн сапаттарыңыздар менен бирге болуңуздарды каалайт элек. Анда эмесе кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.